56 жылдык тарыхы бар Кыргызстандын түштүгүндө, тактап айтканда Жалал Абад облусунда жайгашкан бул Каракөл шаарында бүгүнкү биздин саякат программасы өзүнүн иш сапарын баштамакчы. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер сиздер менен бирге чогулуп, бул калаанын кандай кызыктуу жайлары бар, кандай эл көрө турган жерлери бар, ошол менен таанышып көрсөк. Каракөл шаары 1962 жылы 16 июнда Орта Азиядагы эң ири токтогул кесинин курулушуна карата кыштак катары түзүлөт. Ал эми 1977 жылдын 7 январында Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин президиумунун чечими менен Каракөл облуска баш ийген шаарга айланган. Негизинен кала энергетиктердин шаары болуп, ал мүнөз азыр дагы сакталып калган. Каракөл шаарынын тегерегин тоолор курчап, Капчыгай ичинде жайгашкан. Андан тышкары ири токтогул суу сактагычынын жээгинде орун алып, көгүлтүр түстүү кулпунган таза суулары менен көргөндөрдү таң калтырып келет. Бул жерде эс алуунун ар кандай түрлөрүн каалаган ар бир жаран өзүнө ылайыктуусун тандап алууга толук шарттары бар. Каракөл шаарынын аймагына караштуу мынакей ушул биз турган эс алуучу жай бир гана ошол калаанын тургундарын эмес, түндүктөн түштүккө, түштүктөн түндүктүгө өстөй кетип бараткан жүргүнчүлөрдүн дагы токтоп, көңүлүн көтөрүп, мен аркамда турган ушунакей көгүлтүр токтогул суу сактагычына эс алып сууга түшүп кетүүгө дагы чоң шарттар түзүлгөн. Андан тышкары эле жалпысын айта кеткенде тоонун таза абасы жана таза суусу дагы келгендердин назарын сөзсүз өзүнө бурат. Улуу унаа жолдун ортосунда жайгашкан бул токтогул суу сактагычын жээктей атайын эс алуучу жайлар камтыган. Ал жерде Каракөл тургундары жана кыргызстандыктар менен бир катар атайын чет мамлекеттен келген туристтер дагы көп кездешет. Сууга түшүү менен бир катар балык уулап, жаратылыш менен жакындан таанышууга дагы толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Түндүк тараптан мезгил-мезгили менен соккон шамал суу сактагычта ири толкундарды жаратып, кай бир учурларда деңиз сымал элес түшүрөт. Каракөл шаарын өйдөлөй тоо кыркалары курчап, аны менен бир катар укмуштай кооз капчыгайлар орун алган. Ал жерден калаанын ызы чуусунан чарчагандар тоо койнунда мемиреген тынчтыкта шаркыраган дарыя үнү, алыстан жыт аңкыган тоо гүлдөрү менен өзгөчө эс алууга мүмкүнчүлүк ала алышат. Бул жерлерге Кыргызстандын ар аймактарынан адамдар келишип, дем алуу менен ден соолуктарын чыңдаганга ашыгышат. Биз Баткен областынын Дейлек районунун Сүлүктү шаарынан келиштик. Бул жакта аябай жакшы экен, сонун экен Каракөлдө. Биз ушунча өтүп жүрүп билбептирбиз, мындай эс ала турган жерлер бар экенчи. Аябай жакшы болот, көңүлдөгүдөй болот. Кайсы жерлер эмнеси менен жакты сизге? Баарынан да эс алганыбыз, бул ГЭСке барып, ГЭСти көрүп, өмүрүбүздө көрбөгөн жерлерди көрүп, ошол жактары жакшы, мейман дос аябай жакшы экен. Аябай эс алып атабыз. Мен бияка эс алууга келдик. Эми бул жомок эле болду го. Мындай күткөн эмеспиз чындыгында. Катуу эс алдык. Жомок болду го. Аябай жакты. Эми келип Каракөл жака келип жүрөбүз негизи өзүбүзчө. Келаткандан бери эс алып келатабыз да. Суу самырдан башталды. Эс алып келатабыз. Сонун жаккан жерде жанакы Көкбелдин пансионаты жакты. Көкбелдин пансионат бар. Ошол жакта эс алдык. Бир күн жаттык. Аябай жакшы болду эс алуу. Көчө ГЭСке кирип чыктык. ГЭСтин ишин көрүп чыктык, Кудай буйрса бизге. Кыргызстанга тараган жерде ошол светчи. Анын баарын көрүп чыктык, жакшы. Суусуна барып түштүк. Комсомольский жагы. Биякта кашар болуп кетет экен, Каракөлдүн жайлоо сыяктуу жер экен да. Ошо 3-чү кашар жакка келдик азыр. Ошо эс алып атабыз. Сонун болот баары. Биринчи жолу келип атам. Аябай жакты, өзүм Таластан болом. Каракөлдү, честно говоря, Токтогулга бир жолу баргам. Первый раз в Каракуле нахожусь. Мне понравилось, хоть и маленький город, между двумя горами город он находится. У них прям маленький болгонмен все есть экен. Парктан очень ухоженный, маленький, очень уютный город экен. Өзүм жерлигим Мысыккөлдөн, бирок Бишкек шаарына келгенбиз. Биз ушул Каракөлгө ушул эс алып атабыз. Каракөл бул жакшы шаар экен. Чындыгында бир кыргыз эли, кыргыз жери сыймыккан турган шаар экен. Бул жерде
Эң эле бир сыймыктануучу нерсе бул биздин Орто Азияга атагы чыккан, даже керек болсо Орто Азияны свет менен камсыздана турган шаар экен. Бул эң токтогул кеси бар экен. Ушул биз келип көрүп чыктык. Природасына чыктык, мына өзүңүздөр көрүп тургандай сонун экен природасы. Бул эс алууга бала үй бүлөмдү ээрчите келгем. Балам менен кызымды, келинчемди. Ошол жакта коллектив менен эс алып жүрөбүз. Эмнеси менен жагып атат сизге? Ошол эми Бишкекте эмне баягы таза аба жетишпейт бизге. Биякта эмне салкын, таза аба. Талас областынан келип, ушул Каракөл шаарындагы Токтогул районуна караштуу көлүндө түшүп эс алып атабыз. Ушул көлдүн аябай кучугу жакшы экен, жылуу экен, толкунданып турат экен, аябай жакшы. Балдар менен келип эс алып ушул жерде 3 күндөн бери эс алып аябай чыркап отурган кезибиз. Мен өзүм Токтогулдун кулуну болом. Быйыл ушул Каракөлдө эс алып атабыз. Конечно, бардык жердин эле өзүнүн сулуулук кереметтери болот. Эми биз кыргыз эли конок пейил болгондуктан эң жакшы жерлерин көргөзгөнгө аракет кылабыз да. Биринчи күнү ошол эң жакшы мейманканасында, Көкбел деген мейманканасында болдук, көлүнө түштүк дегендей. Жакшы обслуживаниялары жакшы экен, негизи. Керемет жери, суусу болсо жакшы, таза, жылуу. Туулган жердин топурак алтын деп өз жерин жүрөгү менен сүйлөгөн жигиттердин бири Талантбек Бегиматов. Ал Каракөл шаарында туулуп өсүп, өз калаасын ардактап бактагандардан. Эгемендүүлүктү алгандан баштап көп жерде эле катчылык заман болду да. Ошондой бардык биздин деле шаарда ошондой болгон. Ошондой баягы орус, бизде орус бир туугандар жашачы, аларды баары көчүп кетти. Андан кийин өз алдынча бизде баягы жашоо башталды. Өз алдынча баягы алдыга жылуу башталды дегенде, ошентип отуруп, мына Кудайым буйруса, мынакей мен ойлойм, ушу кийинки жаштар мына акылдуу чыгып, ошо эки жакка иштеп, көбүнчө мигрант болуп, Россияга барып иштеп келип, анан бизде өзгөчө жанагы Токтогул кеси бар эмеспи? Каскадда ошол жерде иштешет. Анан ошентип азыр жакшы жашоолор оңолуп, мурдагыдай шаар болуп, калкыбыздын саны дагы бир убакта аябай азга түшүп кеткен. Азыр бир статистика боюнча где-то бир 22 миңдин тегереги да. Бизден эми эң эле сыймыктанчу биздин өзүбүздүн эмес, ушул Токтогул кеси да. Токтогул кеси бар, ушул жерде баягы көп ушу энергия берип аткан ушу Токтогул кеси. Анда мына кирип келатканда эле мына Көкбелде азыркы мына жакшы шарттуу түрдө жасап коюшту. Көкбел деген пансионатыбыз бар. Жайдын күнү бийектен аябай сууга түшкөнгө ыңгайлуу. Ошо наркы берки жака өткөндөр адамдар ошол жерден бир күн, эки күн эс алып кетишет. Атайын келгендер да бар бул жерге. Мисалы үчүн биз атайын дагы келебиз да. Конокторду алып келебиз, өзүбүз келебиз, эс алабыз. Каракөлдүн тургундары, Токтогулдун тургундары да ушул жерге келишет да. Анан Каракөлдүн өзүн айта кетсек, Каракөлдүн өзү эми мындай ар бир киндик кан тамган жер топурак алтын дейт го. Бизге бул алтын шаар болуп көрүнөт да. Өзгөчө азыр бизде чынында жетишүү аябай жакшы. Биздин азыркы мынагы турган мэрибиз дагы бул дагы аябай мындай илимдүү бала. Анан кийин шаарды бир топ алдыга тазалык жагынан дагы, өнүгүү өсүү жагынан дагы бир топ алдыга чыгарып койду да. Кичи мекенин коен жатагына чейин билип, саякатты каалагандар үчүн ар тараптан айтып берип, кыргыздын салты менен өз үйүнө даамы устатууга чакырды. Аны менен Талант жогоруда айтылган Каракөл элинин мейман достугун дагы бир жолу тастыктады. Каракөл шаарынын четинде жайгашкан Ак Ыя айылына биз бекеринен келген жокпуз. Себеби бул жерде ушул аймакка атага алыска чыккан Ажы апа жашайт экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда келиңиздер, сиздер менен чогуу ушул апанын үйүнө конокко кирип, ал кишинин акыл насаат сөздөрүн угуп көрсөк. Саламатсыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Сиздердикине конокко келдик. Куш келипсиздер, келиңиздер. Рахмат. Келиңиздер. Рахмат. Алымкан Эгембердиева апа бул аймактагы көптөгөн энелердей эле жаркылдап тосуп алды. Өзү 4 баланы өстүрүп чоңойтуп, өмүрүнүн баардыгын ушул Каракөл шаарында өткөрүп, азыр ардактуу эс алууда. Мээримдүү эне, асылзат чоң апа, ыймандуу эне болгон биздин каарман азыр таттуу неберелерин тарбиялоо менен алектенип келет. Кыргызстанга эң эле алды ушу тынччылык болсо экен.
тынч болсо экен, заманыбыз тынч болсо экен. Негизи бүт дүйнө жүзү тынч болсо жакшы да. Каерде эмне уксаң ошо жүрөгүң ооруйт да, мусулман баласычы. Анан ушу Кыргызстаныма тынччылык, эл журтуна тынччылык, анан иман болсо экен. Имандуу болсо эч кандай мусулман калкы бири-бирине эч кандай жамандык ойлоп, жамандык кылбайт да. Жаман болуп баратса да оң жолго салганга аракет кылышат экен. Ушу 5 убак намазын окуп, анан ушу оң жолдо жүрүш, иман жолунда болсо экен дейм да. Ушу иман жолунда жүрсө, Кыргызстаныбыз бат эле көтөрүлүп, оңолуп кетет эле. Ушуну көп каалайм, көп тилейм, тилек кылам, ойлойм ар дайымчы. Ушу мусулман калкы, ушу өйдө жакта отургандар дагы ушу иман жолунда болсо, ар дайым элдин, калктын жамандык кылбай, жакшылык ойлоп дайыма оң жолдо болуп, бат оңолот элек. Каракөл шаары советтик учурдан жашыл бак дарактары менен даңазаланып келген. Белгилүү Токтогул кесинин жанында жайгашып, калаанын тургундарынын негизги иштери аны менен байланышкан. Союз ыдыраган соң 90-жылдары башка аймактарда эле жумушсуздук күч алып, калаа көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болгон. Бирок 2000-жылдардан кайра жандануу башталып, азыр Каракөл өнүгүүнүн жолунда. Ильяс Эркиев Каракөлдүн 3 жолку шайланган калаа башчысы. Өзү бул жерде туулуп өсүп, шаардын көйгөйлөрүн так түшүнүп, азыр аларды чечүүгө чоң аракеттерди жасап келет. Алардын бири каракөлдүктөрдү жумуш менен камсыз кылып, инфраструктураларды өнүктүрүп, инвестиция тартуу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы президентибиз жарыялаган. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө Каракөл шаарына $110 миллион инвестиция тартылып келатат. Кудайым буйруса, бул сентябрь айларында ишке ашканы турат. Бул инвестиция тарткан негизги максаты бул элди жумуш менен камсыз кылуу жана ошондой эле баягы биздин өлкөбүздүн капчыгына дагы акча түшүрүү. Ушул завод Кудай буйруса ачылып калса 800 кишиден 1000 кишиге чейин жумуш орду менен камсыз кылат. Негизинен Каракөл шаарын жана аны курчаган жаратылыш ар бир келген конокту көңүл кош калтырбайт. Анткени атагы алыска тарап Кыргызстанды гана эмес, коңшу мамлекеттерди таң калтырган айтылуу Токтогул кесин аралап экскурсия кылуу өз эле тарых барактарына кайрадан кадам таштоого чоң шарт түзөт. Ал эми ошол эле аталыштагы ири суусактагыч көргөнгө өзгөчө таасир калтырат. Аска суу аралашкан Капчыгай дарыялары экотуризмди каалагандар үчүн бейиштин төрү.